Обода Лондон, BBC саламатсыздарбы. Дүйнө дүрбүсүндөгү соңку жаңылыктар менен тааныштырып, мен Кубат Касымбеков. Украина козголоңчуларга каршы кармаштын тең салмагын бузду деп Орусияны айыптады. Өкмөт күчтөрү чыгыштагы маанилүү аэропорттон чегинүүдө. Гонконгдо демократиячыл активисттер Кытайдын жогорку расмийин сүйлөтпөй коюшту. Алар Кытайдын ачык шайлоого бөгөт койгон чечимине нааразы. Нур жаркырагы жерге жакындап келүүдө. Жаңы сүрөттөр күндөгү адаттан тыш көрүнүштү көрсөттү. Украин президенти Петро Порошенко Орусияны ачык агрессия жасады деп айыптап чыкты. Өлкө чыгышында өкмөттүк күчтөр менен орусиячыл жикчилдердин кармашы уламчыдат. Бир аз мурда Украин күчтөрү Луганстагы аэропорттон чегүүгө мажбур болушту. Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров Белоруссиядагы сүйлөшүүдө атышууну токтотуу башкы максат деп айтты. Украинанын чыгышында кырдаал Курчпойдон дипломатиялык кризис уланып, Орусияга жан тарткан жикчилдер согушка даярданууда. Жикчилдердин жетекчилеринин бири Донецк аба майданын көздөй баратканын айтты. Аэропорт өкмөт күчтөрү менен жикчилдердин май айындагы кагылышуусунан бери жабык турат. Бүгүн Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Москва Украинанын чыгышындагы окуяларга түздөн түз кийлигишип жатат деген дооматты кайрадан четке какты. Ал Минск шаарындагы сүйлөшүүлөр шартсыз ок атпоо маселеси жөнүндө болгонун айтты. Эми эл аралык коомчулук Мариуполь шаарына көңүл бурууда. Шаар кармашка даярдык көрүп жатат. Бир нече күн мурун шаарга жакын аймакты жикчилдер көзөмөлгө алган. Мариуполь шаарынын тургундары кече демонстрацияга чыгып, тынчтыкка чакырышкан. Проти України зараз розпочалася пряма. Украинанын президенти Петро Порошенко аскер кадеттердин астында кайрылуу жасап, Украина Орусиянын агрессиясына кабылып жатканын белгиледи. Анын айтымында бул көрүнүш кырдаалды ого бетер курчутуп жатат. АКШ жана Европада Орусияны Украинага аскерлерин киргизди деп айыптоодо. Бирок Европанын коопсуздук жана кызматташуу уюму муну тастыктоо кыйын экенин билдирди. Ал арада Австралия Орусияга каршы санкцияларын күчөттү. Мен так белгилегим келет. Чоң өлкөлөр кичи мамлекеттерди күч менен коркутуп, ал кадамдарды туура деп кабыл алганы болбойт. Украин расмийлери соңку кармаш боюнча Луганстагы аба майдандан чыккан артиллериялык аткылоодон кийин артка чегингенин билдирди. Эми Гонконгко келсек, Кытай бийлигинин ачык шайлоого уруксат бербей койгону бул жерде нааразылыкка себеп болду. Кытайдын жогорку расмийин демократиячыл активисттер сүйлөтпөй коюшту. Ал 2017 жылы Гонконгдун лидери Бейжин жактырган тизме аркылуу гана шайланарын түшүндүрүүгө аракет кылган. Демонстранттар Бейжин шайлоо укугу боюнча убадасын бузуп жатат дешет. Бейжин Гонконгдун жетекчисин тандоо боюнча катаал мыйзамдарды киргизгенден кийин Кытай расмийлери жаңы эрежелерди жалпы элге түшүндүрүү үчүн өлкөнүн түштүгүнө келген. Бирок аларды күтүлбөгөндөй адаттан тыш тосуп алышты. Чакырылган коноктордун 10 чактысы көбү белгилүү адвокаттар Кытай расмийлеринин кайрылуусуна нааразы болуп, борбордук өкмөткө ишенимин жоготконун белгилешти. Мындай окуядан кийин жогорку деңгээлдеги расмий Ли Фей 2017 жылы өтө турган шайлоодогу өзгөрүүлөрдү түшүндүрүп берди. Бул кадамдардын негизги максаты добуштарды массалык түрдө бурмалоого коркунучун азайтуу. Биринчиден бул саясий тирешүүлөрдү алдын алат. Экинчиден конституциялык кризис коркунучун болтурбайт. Үчүнчүдөн популизмге жол бербейт. Бирок имараттын тышында Кытай бийлигинин талапкерди дайындоо комиссиясынын теңинен көбү бекитиши керек деген көрсөтмөсүнө нааразы болгондор бар. Айталы коомдук ишкыбоздор деп аталган демократиялык кыймылдын өкүлдөрү жыйынга күч менен кирүүгө аракет кылышты. Полиция аларга карай көздү ачыштыруучу газ колдонду. Бейжиндин кадамдарына мындан башка дагы коомдук уюмдар каршылык акцияларды даярдап жатышат. Гонконгдогу саясий кырдаал курчуп баратканы анык. Сиз көрүп жаткан BBC эми күндүн башка кабарларынын тизмеги. Пакистандын PTV улуттук телеканалы кайра иштей баштады. Коопсуздук күчтөрү каналдын Исламабадтагы баш кеңсесин ээлеп алган өкмөткө каршы демонстранттарды сүрүп чыгарды. Каналдын эфири токтогонго чейинки бул кадрлар нааразы топ студияларга кантип кирип келгенин көрсөтөт. Бүгүн Пакистандын коргоо министри мамлекет өкмөткө каршы чыккандарга катаал чара көрөрүн айтты.
Голан аймагында Сириянын күчтөрү менен көтөрүүчүлөрдүн ортосунда жаңы кармаш чыкканы кабарланууда. Улуттар уюмунун бейшембиде туткунга түшкөн тынчтык орнотуучуларын бошотуу аракети уланып жатат. Айрым кабарларга караганда, алар исламчыл көтөрүүчүлөрдүн Нусра аттуу тобунун колунда кармалып турат. Польша 2-дүйнөлүк согуштун башталганынын 75 жылдыгын эскерүүдө. Тышкы иштер министри Дональд Туск алгачкы кармашта курман болгондорду эскерүү зыйнатына катышты. Ал Украинадагы кырдаалга токтолуп, азыр көркөм сөздүн да, оптимизмдин да убактысы эмес деди. Американын космостук агенттиги НАСА күндөгү өтө кубаттуу жарылуулар тууралуу жаңы сүрөттөрдү жарыялады. Соңку аптада күндүн бетинде бир нече жарылуу катталды. Айрымдар бул көрүнүш жердеги тиричиликке таасирин тийгизиши мүмкүн деп эскертишүүдө. Бул аптада күн космостук тил менен айтканда көбүш менен алек болду. Күндүн динамикасын иликтеген НАСАнын обсерваториясынан келген сүрөттөр муну күбөлөп турат. Сүрөттүн сол тарабында радиоактивдүү заттын ири жарылуусу байкалат. Акыркы бир нече күндө нур жаркырагы делген 10 чакты жарылуу болду. Бул сүрөттө өтө ысык энергиянын бөлүктөрү космосто миңдеген чакырымга атылып жатканын көрүүгө болот. Албетте, бул жөн эле кооз сүрөттөр эмес. Нур жаркырагы миңдеген чакырымдарды басып, жер планетасына да жетиши мүмкүн. Мындай көрүнүш спутниктерди ысытып, энергосистемага тоскоолдук жаралышы мүмкүн. Күндөн оргулган энергия күчтүү болсо, учак каттамдарына да таасирин тийгизет. Эң жок дегенде адамдар кооз түндүк жаркыроосун көрө алышат. Күн шамалы жердин үстүңкү атмосферасына жеткенде мына ушундай көрүнүш болот. Бирок соңку нур жаркырагы жер планетасына багытталбагандай. Демек, биз кооптонбой эле койсок болот. Кантсе да бул өтө кооз жана адаттан тыш көрүнүш. Эми нур жаркырагынан спортко келсек, спортто болсо футболдон баштайлы. Deloitte аудитордук компаниясы бул жайда Премьер-лигада миллиард доллардан ашкан трансферлер болгонун билдирди. Трансферлердин бүгүнкү соңку күнүндө бул рекорд дагы өсөт деп күтүлүүдө. Манчестер Юнайтед колумбиялык чабуучу Радамел Фалкаону Монакодан өткөрүп алды. Ал тапта Юнайтедтен кеткен Сензи Кагава кайра Боруссия Дортмундга барды. Лондондо болсо Лоик Реми Queen's Park Rangers'тен Челсиге өтүүдө. Арсенал жекшембидеги оюнунан кийин чабуучуларга муктаж экенин көрсөттү. Команданын Лейстерге каршы оюну 1-1 менен жыйынтыкталды. Ал тапта Ливерпуль Тоттенхамды 3-0 менен утуп, тренер Брендан Роджерс командадагы 100-чү беттешин белгиледи. Марио Балотелли болсо Ливерпулдун сабында алгач рет оюнга чыкты. Мындан тышкары Астон Вилла Халды 2-1 менен утуп алды. АКШнын теннис боюнча ачык чемпионатында орусиялык Мария Шарапова утулуп калып көпчүлүктү айран таң калтырды. Даниялык Каролин Возняцки рейтингде 5-чи турган Шарапованы 3 айланпада утуп алды. Швейцариялык Роджер Федерер алгачкы айланпага жамгыр тоскоолдук жаратканы менен испаниялык Марсел Гранолерсти жеңип чыкты. Бүгүн британиялык Энди Мари франциялык Джо Уилфрид Сонго менен чейрек финал үчүн беттешет. Жапониядагы Чива шаарында жаңы баатыр пайда болду. Бирок ал башкалардан өзгөчөлөнүп, Чиванын тургундарын бактылуу кылымды гана көздөйт. Чи Бэтмен атка конгон бул киши 3 жылдан бери өзү жасаган 3 дөңгөлөктүү Чибет под унасын айдап алып, шаарды кыдырат. 41 жаштагы баатыр күн бою темир ширетүүчү болуп иштейт. Бэтмен комикстериндеги кесиптешине окшоп, бул адам да өзүнүн тек жайын эч качан ачыкка чыгарбайт экен. Жапониялык бул Чи Бэтмен тууралуу видеону интернет сайтыбыздан да таба аласыз. Дарегибиз bbc-kыргыз.com сайтыбыздан жаңылыктарды окуп, макалаларды дагы окуп, ошондой эле радиобузду аласыз. Азыр сайтыбызда Кыргызстандын эгемендигине арналган Бишкек кечээ жана бүгүн деген сүрөт турат. Аны көрүп, ал баяндамага өз пикириңизди калтырсаңыз болот. BBC жаңылыктарын Facebook, Twitter жана YouTube'дан да таба аласыз. Ал үчүн бизди BBC Кыргыз деп издеңиз. Мындан сырткары өзүңүз жазган блогторду бизге жөнөтүп туруңуз, биз аны bbc-kыргыз.com сайтыбызга жарыялап турмакчыбыз. Соңку жаңылыктар менен тааныштырган Кубат Касымбеков, аман туруңуздар.